Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жүрөгү мээримге толгон жоомарт берешен инсандар. Кудай бурса биздин Актиет Аманат коомдук фондунун Жалал Абад жерине салып аткан муктаждар комплексте иш өтө сонун алдыга жылып кетти. Кудайга шүгүрлөр болсун. Оң жагымда турган эки семья толугу менен бүткөн ичи. Толугу менен бүткөнүнө 2-3 күн болуп калды. İçki aboylары, полдору, потолоктору толук бүттү. Болгону ичин уборка кылып чыгыш керек, бүттү ичи кыскасы. Туштагы эки семьянын үйүндө азыр иш өтө кызуу жүрүп атат. Иш ошо туштагы эки семьяда кызуу жүрүп атат. Aboйлоруна даярдалып, полдорун кагышып, азыр катуу иш жүрүп атат. Потолоктору толугу менен бүттү. Сол жагымда турган эки семьянын үйү бар, жакшы билесиздер. Биринчи семьянын үйү, чоң атабыздын үйү, 91 жаштагы гаражда жашаган Раджап ажы чоң атабыздын үйү. Кече урматтуу мекендештер, Раджап ажы чоң атабыздын үйүнө бир өзгөчө абойлорду алып келип алдык. Азыр абойлорду мен бөлүшөм. Канча сомдук абойлорду алганымды да сиздер менен бөлүшөм. Андан кийинки бөлмөдө усталар толугу менен бүтүп, азыр кеткени турушат. Бул жерде 4-5 бригада уста иштеп аткан. Бир бригада сантехник толугу менен бүтүрүп ошондо эле кетишкен. Абделшиктер 4 бригада болчу. Кече эмес мурунку күнү 1 бригада потологун толугу менен бүтүрүп кеткен. 3 бригада уста калган. Бүгүн дагы 1 бригада өзүнүн ишин бир семьянын үйүн толугу менен бүтүрүп, бүгүн ал уста экөөбүз кетип атат. Ошондо азыр бул жерде 2 бригада уста калды. 1 бригада чоң атанын үйүн бүтүрүп атат. 1 бригада туштагы 2 семьянын үйүн бүтүрүп атат. Урматтуу мекендештер, мен азыр сиздер менен бөлүшөм. Эмне жумуштар болду? Кандай жумуштар болуп атат? Деги сиздердин жиберген аманаттыңыздарга, жардамыңыздарга татыктуу жумуштар болуп атабы? Аны сиздер менен бөлүшөм. Жүрүңүздөр. Биз азыр алгач эле мына ушул чоң атабыздын үйүнөн баштайлы. Мына ушул чоң атабыздын азыр могул жерге биз главный башка эшиктерин коюп алышыбыз керек. Бул эшик бүтүп эле калган, ушул топка менен ушул эшикчи. Балдар эмнеге чоюп атышат, коюп атат билбейм. Бул бүткөндөн кийин ичин кафел кылышыбыз керек, стенасын ушул травертин кылыш керек. Урматтуу достор, урматтуу туугандар, дагы бир нерсени баса белгилеп кетейин. Бүгүн дагы бир бригада уста чакырдым. Ал бригада эртең суббота күндөрү мол темир көрүнүп турган перила, стойкалар, мына көрүнүп турган бүт перилаларды бардыгы краска берилет. Бул краскаларды берип алгандан кийин, урматтуу мекендештер, ошол усталар сырткы фасадный жумушуна киришет, травертинге киришет. Мен синижок эле кылам деп ойлоп аткам. Эми сырткы шыбактардын түрү бар. Кандай түрлөрү бар? Азыр эң алдыңкы эмелер, эң колунда барлары сары таш жармаштырат. Андан кийин травертин кылып атат азыр. Көп ушу сары таштын цветинде травертинде ар кандай формаларга чыгарып, 3D башка формаларга чыгарып атат. Андан кийин синижок бар. Бул синижоктун чыкканына биз 2018-2017 стройка кылганбыз, 2017 үйлөрдү баштаганбыз. Ошондон бери келатат. Синижок дагы деле өзүнүн модасын кармап келатат. Бирок азыр травертин өтө алдыга жылып мода болуп кетти. Биз модасына кызыгып аткан жерибиз жок, бирок акыркы заманбап үлгүдөгү жасалып аткан ишти кылайлы деп тура көрдүк. Себеби синижокту кылган устанын кызмат акысы квадрат метр 200 сомдон экен. Бизге Кудайым буйруп, бир усталарды жөнөтүп, Алла Таала ошол усталардын жүрөгүнө ыйман салып койгон экен. Мына ошол потолокту каккан усталардын шериктери эле. Мына ошол уста көрүп, мен сизге өзүмдүн балдарым бар, иштеримди көргөзөйүн деп көргөздү, сонун экен. Квадрат метрин 200дөн кылып берейин деп сүйлөштүк иншалла. 200 сомдон квадрат метрин. Бул эменин, комплекстин лицой көрүнө турган П форма алды. Анан тетиги бул жак көчө тараптары. Ошонусунун бардыгы бирип 350 квадрат кетет экен. 350 квадратын синижок кылсаң деле 200 сомдон экен. Травертинди деле биз 200дөн сүйлөшүп алдык. 70 000 сом кызмат акысы кетет экен. Анан мен эмелерин эсептеп чыктым. Травертин челектери канчадан? Бул жерге 35 челек кетет экен. 1100 сомдон экен. Лак кетет экен, грунтовка кетет экен. Жалпысынан материалы бир 50 000 ашыгыраак, жалпысынан 120 000 сомго кызмат акы материалы менен бүтө тургандай болот. Урматтуу мекендештер, сиздерге терең кайрылуу. Көрүп аткан инсан 10 000 адам, болгону 100 сомдон гана жардам берген болсокчу,
бул иш жөн гана чечилет экен. Ушул көрүп аткан 10 000 адам көрүп атат күнүнөчү. Жөн гана көрүп атат. Келиңиздер. Ушул травертин азыр биздин эң башкы иштерибиздин бири деп мен сиздерге көптөн бери кайрылып аткам. Сантехник дедим элем, сантехник толугу менен бүттү. Азыр башкы жерде эшик бар. 75 15 000 сомдон 5 эшигиң 75 000 сом болот. Бул 5 эшик главный жумуш бар. Анан травертин жумуш бар. Анан могул жердеги арка бар. Бул арканын устасы менен да сүйлөштүм. Аркага 60 000 сом расход кетет. Кызмат акысы менен бардыгы биригип. Мына ушундай. Ушул жагына келиңиздер, көмөктөшүңүздөр, жардам бериңиздер. Ичи Кудай бурса толугу менен бүтүп калды, сырткы жумушу калды. Травертин кылгандан кийин, эшикти бүткөндөн кийин, башка эшикти койгондон кийин, арканы бүткөндөн кийин, эшигин алдын стяжка беребиз. Болду, бүттү Кудай бурса. Ошондо сиздер биздин кайра чыгып аткан эфирлерибизден дагы момундай айтканда уф деп кутуласыздар. Бирок кемеге түшкөндүн жаны бир. Ушунчасына жардам бергенден кийин келиңиздер, колдон келишинче кол кабыш кылыңыздар. Бул травертин сыртына эле кылып койбой, жакшынакай кылып грунтовка кылам деп атат. Көчүп кеткен жерлерин шыбап кайрадан тегиздеп, кыскасын сонун кылып берем деп атат, иншалла. Иншалла. Мына урматтуу бекендеш турушуңар. Жүрүңүздөр, биз анда чоң атанын үйүн көргөзөбүз. Киребиз, жүрүңүздөр. Урматтуу достор, урматтуу бекендештер, мынакей иншалла чоң атабыздын үйү бир аз узап кетип атканын өзүбүз деле сезип турабыз. А бирок бул жумуш башка комнаталардай мындай обычный эле жумуш жүргөн жок. Өтө баягындай кылдаттык менен башкача жумуш жүрүп атат бардыгында. Себеби эмнеси? Бардыгынын айырмасы бар. Ушул семьянын үйүндө санузел бар биринчиден. Ошол санузелди эле кыйла колду кармап койду. Душ, туалет, ваннасы бар. Анан бул комнатасына потолоктору дагы такыр башкача мынакей. Кече потолоктун краскаларын алып келип алдык. Мына формаларын караңыздар. Мынул обой турат мынакей. Обой өтө сонун обой алдык кече. Мен вес чындыгында оор обой. Мынул обой 5 урлан обой кетет экен ушул чоң атанын бир бөлмөсүнө. 2100 сомдон алынды бул обойлор. Эң кымбат обойлор. Супер моющий, физилин обойлор. Жармаштыргандан кийин көрөсүздөр. Мына менде азыр бүт бардыгынын чеги бар. Мен кече материал алдым. Ушул материалдарды сиздер менен кыскача бөлүшүп коеюн. 12600 сомго обой клейлери менен, потолоктун краскасы менен 13200 сомго алдык. 13200 сомго бул обойлорун мынакей 10000 сомго болуп тур. Биз дагы бир нерсени алдык. Эмнени алдык деймби? 2,5 сомго нол жерге, бийиктиги 1,5, туурасы 2,5. Кадимки Меккедеги Каабанын чүрүлгөн фото обой. Өзүнүн атайын жармаштырган ушундай менен алып алдык, иншалла. Бул жер бүткөндөн кийин сиздер менен сонун бир жаңылык катары бөлүшөлчү. Себеби чоң ата өзү ажы киши, ажыга барып келген, 5 убакыт намазга бекем. Кудай бурса ушул жерде эс алып жатканда бир өзү дагы ажы барып келген, ажыны, Меккенин сүрөтүн көрүп, жалпыңыздарга бир дуа кылып турса экен деп, мына ушундай дизайнер менен азыр бул үйлөрдү жасап атабыз, иншалла. Азыр бул жакта полдорун кылып атышат, мынакей. Санузели толугу менен бүткөн. Санузели толугу менен бүттү. Бул жагы ушу полун кылып атат. Азыр чоң атанын чоң бөлмөсүнө да полун беришет. Могул жердеги фото обой, ошол Кааба Меккенин сүрөтү суббота күнгө даяр болот. Биз кече заказ бердик. Толук бүткөндөн кийин, иншалла, толук бүткөндөн кийин. Мен сиздерге бир сүйүнүч катары, кубаныч катары бөлүшөйүн, Мына комнатабыз ушундай. Краска кандай чыгыптыр? Формалар кандай чыккан потолок? Азыр мына зымдар түшүрүп турган жерлерге өзүнүн баягындай эмелери бар. Плафондору. Ошолорду койгондон кийин башкача өзүнүн эмелери бар, жарашып, ошолорду койгондон кийин чөткү чыгат. Кыскасы, биз бул үйлөргөчү бир нерсени дагы экономить этпей атабыз. Себеби биз өзүбүзгө каалаган нерсени ушул муктаждарга каалап кылып атабыз. Ушул муктаждар дагы сиздер менен биздер сыяктуу татыктуу жашаса экен деп ушундай колдон келишче аракеттер болуп атат, иншалла. Мына айрыкча чоң атанын үйүнө элестетиңиз, 2100 сомдук обойлор, момундай фото обойлор, санузелдер. Эми чоң ата дагы сонун жашаса экен, ушул карлыкка барып калганда да татыктуу жашаса экен деп атабыз. Жүрүңүздөр, биз азыр бир семьянын үйү толугу менен бүттү. Азыр ошол усталарды биз узатып атабыз. Мен азыр ушул усталар менен усталардын ишин бөлүшөйүн.
Устака. Устакам каякта экен? Келиң. Урматтуу достор, бул чоң атанын үйүнөн кийинки бөлмө. Мынакей бул комната азыр толугу менен бүтүп турат. Мына азыр тряпкаларды коюп коюшкан уже, бутуңарды арчып кир деген. Устака келесизби? Сиз мына ушул жерди жасаган устака, салам алейкум. Кандайсыз? Эсол жакшы? Уруксат үйгө? Толук бүттүңүз? Устака өз эртең менен уже кетебизге түшүп калган экен эле. Кое туруңуз, мен сиздин ишиңизди эл менен бөлүшүп, өзүңүздүн бир эки сөзүңүздү алып, анан бир элдин дуасын алып кеттиңиз иншалла деп устаны күтүп турабыз. Достор, туугандар, кантиңиз? Иш толук бүттү да азыр, Толук бүттү, лактарга да кылды. Эчтекеси калбады. Эчтекеси калбады. Камера жакындатып берсеңиз, Закирага жакындатып бериңиз, комнатаны көргөзүңүз, бүткөнүн көргөзүңүз. Машалла, мынакей. Абойду караңыз. Бул абойлорду биз 1,5 миң сом калды, 1,5 миңден алдык. 5 удлонун 7500 сом. Потолоктордун формаларын караңыздар. Тиге плафон эмелерди караңыздар. Не деп коет эле, кичинекей. Салфиттер, салфиттер. Бул комнатаны биз эми бир гана толтуруш керек. Мебелдерди коюш керек. Люстра, айнек пардалар дилип эле төшөк килемдерди салсак, бүттү кыскасын айтканда мына. Биринчи этажда азыр так ушундай бүткөн 3 семьянын үйү бүттү. 3 семьянын үйү толугу менен бүттү. Мына көрдүңүздөр. Полу жылтырап турат, красканы берген. Закирага кийин комнатаны айнектен болсо да көргөзсөңүз, азыр бул жакта кирипсек чаң болот. Кийинки комнатабыз да толугу менен бүткөн, Көргөгөн жок да. Анан дагы бир нерсе, устанын кызмат акысы менен кыскача бөлүшүп койсом сиздер менен. Устанын кызмат акысы эң минималына сүйлөшүп отуруп, бул үй 0дон башталып, 2 комнатанын гипсокартон потологун кагышты, потолокко шпаклевканы тартышты, обойду берип, красканы беришти. Стенага обойду беришти, шпаклевканы тартып, краска кыла турган краска полдуга, кыскасын айтканда кумшубактан берагына отидо полдон потологуна чейин бүтүрүшү бир семьянын үйү 34 миң сом акчага туура келди. Бул минимально биз эсептешкен баабыз. Минимально эсептешкен. Эми ушул 34 миң сомду биз 6 семьяга көбөйтүп койсок, иншалла, биринчи кабаттын кызмат акыларын төлөп алат экенбиз. Мен Кудайга шүгүр, дагы бул усталарга улам 10 миң, 15 миңден берип отуруп, 4 бригадага жалпысынан бир 90 миң сомдой акча өткөрүп койдум. Эгерде 34 миңди 6га көбөйткөн болсок, 216 миң сом акча болот экен. Буну мен 90 миңин берип бүткөн болсом, нар жагында дагы бир 126 миң сом ушул абделчик усталардан карызым калды. Азыр бул устакебизден беришимди берип 16 миң сом бересем калды. Кудай калса суббота эмеси менен сүйлөшөм, эсептешем. Сиз ыраазысызбы? Ыраазыбыз биз. Бир эки ооз бир сонун сөзүңүздү айтып кетиңиз. Бүгүн кетип атат экенсиз. Мына ушундай жерде иштегениңизге кандай сезимдер болуп, кандай немеде кетип баратасыз мындай? Өзүңүздүн ой пикириңизди бөлүшүп кетиңизчи. Кандай жерде иштегениңизди өзүңүз жакшы билдиңиз? Бар жок жакшы болду энди. Кимге болсо ham жакшы немелерге буйрсун, жакшы семья болуп, ушу узак жылдар кызмат кылып берсин ушу элдер. Иншалла. Енді Алла жолды қылып атасы екенсіз мені. Алла разы болсын сіздерден. Шу башка сөзүбүз жок енді. Кызматыңыздарга ыраазысыздарбы? Биз ыраазыбыз. Мен жогоруда айтып өттүм го. Бул жерге жөнөкөй адамдарды жөнөтө бербейт. Канча адамдар бул жерге бир кирпич коюп калсам экен деп ыйлап ниет кылып жүрүшөт. Бирок Кудайым ошолорго буйрубады. Бир дагы жумушун буйрубады. Бир кирпич коймок тургайчы, бир мыкты көтөрүп базардан алып келип ушул жерге убаракерчиликке дагы Алла Таалам буйрубады. Бирок сиздерди Алла Таала буйруп, мына ушундай иштерге себепкер кылды. Ушуга ыраазысыздарбы? Ыраазыбыз. Биринчиден Алланын ыраазылыгын алдыңыздар. Экинчиден муктаждардын дубасын алдыңыздар. Үчүнчүдөн өз кызматыңызда, кызмат акыңыздарды алдыңыздар иншалла. Бизден капачылык жок, Жок, нормально. Алла разы болсун да. Чоң рахмат, кызматыңыздардан Алла разы болсун. Рахмат анда. Биз суббота көрүшүп, эсептешебиз бурuz, Рахмат. Мына ушундай урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, чындыгында устанын баардыгы ушундай кичпейил болсо, усталардын баардыгы ушундай түшүнүктүү болсо, ушинтип түшүнүү менен сүйлөшүп, келишимдүү болсо, баардыгы иш биз ойлогондой болуп алдыга жыла берет. Бир эмес, бир нече комплекстерди жет областтарга сала бермекчибиз. Биз анда кийинки жумушка киребиз. Бул жакта башкы бригадир Мурат аке бул жакта.
Салам алейкум. Мурат аке кандайсыз? Жакшыбы? Эсол жакшыбы? Кандайсың? Иштер жакшыбы? Машалла. Мынаке бул Мурат аке менен алгач ушул киши менен таанышып алып, анан ушул кишинин көмөгү менен, ушул кишинин жардамы менен ушул жерге 4 бригада келип, мына биринчи кабатыбызды толугу менен бүтүрүп бергени чоңдон бир себепкер болгон киши ушул Мурат аке. Мурат аке, сизге Алла разы болсун. Мына азыр досуңуз бригадасы менен өтө тездик менен бир гана шашып эмес, иштин дагы, талабы дагы, кооздугу дагы, качествосу дагы баардык жагына сонун кылып жасап берди. Алла разы болсун. Эми разычылык Аллахтан болсун иншалла. Биз албетте сөзсүз разыбыз. Сиздерде жумуш кандай болуп атат? Жакшы болуп атат. Балдарыңыз кантип атат? Бир бригадаңыз уже патологду бүтүрүп кетишти, э? Бүтүрүп кетти. Азыр бул жерде экинчи бригадаңыз досуңуз кетип барат. Досум бүттү, Кудай кааласа. Чоң атаны менен эле ушул туштагы 2 комната калыптыр, э? Кудай кааласа. Сиздердин балдарыңызда кандай болуп атат иштер? Иш жакшы, полдар бүттү. Мына эми обойлар калды да алып берди. Обойго даярдап калыппыз уже, э? Патологдор бүтүп калыптыр, краскасы калыптыр, э? Ооба. Мурат аке, ушу балдарыңызда биз жокто балким нараазычылыктар болду, болбоду? Жок, баардыгы ыраазы болду, иштеп атат. Мындайда бир адам ушундай чоң ишти жасап аткандан кийин, эгерде бир адамдын нараазычылыгын алган болсоң, анда Алланын ыраазычылыгын издейм деп убара болбой эле кой дейт да. Ошондуктан мен бир дагы устанын, бир дагы ушул жерге келип аткан инсандын нараазычылыгын алып калбасам дейм да. Ар бир инсан ыраазы болуп кайтса экен дейм. Сиздер тарабынан эч ким нараазы болбоду? Нараазы болгон жок, баардыгы эле жакшы. Эгерде мен кемчилигим кетип, сиздерге жакшы көңүл бура албай, сиздерге убакыт бөлө албай, же тамак аш, же жана башка, же материалынан, же сөзүм катуу тийип калган болсо, албетте мен кечирим сурайм. Иш жүзүндө ар кандай болот. Колумдан келишинче аракет кылдым материалдарды задержка кылбаганга. Сизге рахмат эң башкысы. Сиз дагы бир оюңузду билдирип кетиңиз. Муктаждардын үйүндө иштеп атканыңызга, өзү жалаң байлардын үйүндө иштеген экенсиз, буга чейин сураштырсам. Сиз эми бүгүн эң мындай айтканда муктаж, көзү чачыраган, мындай айтканда мискиндерлердин үйүндө иштеп атасыз. Буга кандай сезимдесиз? Жакшы сезимдебиз. Жакшы, ошолор насип кылсын. Элестетиңиз, сизди ушундай жерге Алла Таала буйруп койду. Алланын буйругу да. Ушундай жерде кызмат кылып атасыз. Кызмат кылып атабыз. Балдарыңыз менен кызмат кылдыңыз. Курсансызбы? Курсанмын, өтө курсам. Алла разы болсун. Мурат аке, Алла разы болсун. Сизге анда ишиңизге ийгилик, Кудай калса, сиздер менен деле бир ашыгы менен бир жумада, бир 4-5 күндүн аралыгында бир толук эме кылышып калат окшойбуз го эсептешип, э? Ишти бүтүп, финишке барып калат экенбиз, э? Рахмат анда эмесе, досторуңузга да рахмат айтыңыз, жамаатка рахмат айтыңыз, э? Анан иштерибизде дагы бир маселе. Эртең сиздер кеткенде, биз кеткенде, артыбыздан сөз тие тургандагыдай, уят боло турганда иш болбой атабы? Жок, дуасы колдон келишинче жакшы кылып атабыз. Колдон келишинче бар да. Каерде иштесек, өзүбүз үйдө кылгандай кылабыз. Байлардыкын кылгандай эле кыласызбы? Ооба, ошондой. Ичинде разницасы жок. Андан да аш жагыла бериңиз болсо иншалла. Колдон келишинче кылабыз. Рахмат сизге, чоң рахмат. Кичпейилдигиңизден жазбаңыз. Алла Таалам ошон үчүн сиздерге берип атат. Ушундай кичпейилдигиңиздерден жазбаңыздар, э? Мына ушундай урматтуу мекендештер, мен ушул Мурат аке менен сүйлөшүп алып, баардык нерсени келишим түзүп алып, сценаларын бычып алып, анан ишти баштагам. Бул киши кийинки бригадалар менен өз наркында сүйлөшүп алып, ошол наркта баардыгы кетип атат. Кудайга шүгүр, мен азыр баардык иштерди бир мындай салыштырганда эми баардыгы сонун баада болду, Кудай буйруса. Эл дагы наразы болбой турган, ыраазы боло тургандагыдай, биз деле, булар деле эң негизгиси баандай адал эмгек менен таап ачат булар. Кудай буйруса, Кудайым ушул тапканыңыздарга берекесин берсин. Кеп аз көптө эмес го, эң негизгиси аз тапсаңыздар дагы саз болсо, берекесин берсе, ошол аздын дагы берекеси бекем болсо, көп нерсеге жарайт иншалла. Рахмат анда эмесе. Ишиңиздерге ийгилик, мен колуңуздарды кармайын. Мына ушундай достор, туугандар, калган жумуштарды мен эмнесин бөлүшөм. Сол жагымдагы жумуштар толугу менен бүткөн. Эми мен сиздерге бир катуу кайрылуум, урматтуу туугандар, мекендештерим. Мен суббота күнү жогоруда айтып өткөндөй, дагы бир бригада усталып келип кошкон турам. Булга өтө крупный расходдор керек болот. Мына азыр ушул жерге эле бир 15-20 миң сомдук краска кетет. Ар бир стойкалар, перилалар краскалот. Бир эмес 3 сыйрадан краска берилет, грунтовка берилет, 2 сыйра краска берилет, ушундай жактары бар.
Анан травертинге киришебиз. Травертинге да мен жалпы суммасын айтып койдум, 120 000 сом расход кетет экен. Анан мен дагы бүгүн кечке амалым ол аркабызды каратып койсоңуз болот. Аркабызда турган арканын устасы менен мен бүгүн сүйлөшөм азыр кечке амал. Бул арканы кылган усталар дагы ушул жерге 6,5 метрлик арка өтүшөт. 60-70 000 сом расход кетет. Эми достор, туугандар, көп инсандар айтып атат, эмне эле мынча кымбат материалдар менен кылып атасың депчи. Болсоң ботовой бол дейт го. Жасасаң эркектей жаса дейт. Менде принцип ушундай. Эптеп септеп эл көрсүнгө, көзгө эптеп эле илинип калгыдай жумуш менде андай нерсе жок. Негизи. Чындыгында өзүбүздүн үйлөр дагы мынчалык эмеде жасалган эмес. Ушулар кооз жашаса экен. Бүгүн биз бул жашоодо убактылуу конокпуз. Бүгүн барбыз, качандыр бир күнү жокпуз. Ошол убакта ушул иштерди ким кылды эле, кайсыл акчага кылды эле дегенде биздин дарегибизге жаман сөздөр тийбесин дейт элем. Биз жок кезде дагы дарегибизге Алла Тааладан берилген сооптор жазылып турса экен деп бекем салынып атат. Бардыгы фундаментинен баштап чатырына чейин, күлүчүнө чейин көрүп атасыздар. Ошондуктан өзүңө эмнени кааласаң өзгөгө ошону каала дейт. Ушул өзгөлөргө, ушул муктаждарга татыктуу бир условия түзүп, жашоо, жаркын келечек жашоо түзүп берели деп бардыгыңыздарды мен дагы чакырмакчымын. Келиңиздер, мүмкүнчүлүк бар, шарт бар. Садака баледен ар бирибизди сактайт. Садака эч бир адамдын мал мүлкүнөн кемитип калбайт. Сиздер бүгүн бул жерге бирди берсеңиздер, Алла Таалам сиздерге эселеп кайтарат, иншалла. Ошондуктан бүгүн шашып калыңыздар, жарышып калыңыздар. Бир эле адам чыгып туруп ушул травертини мен кылып берип коем деп чыгып калгандан сиздер дагы жарышып ошолордун арасына кирип калыңыздар. Кээ бир инсандар эртең чыгып туруп мен ушуларды мен жасап берем деп 4 адам байлап койгон болсо, анда сиздерге кайсы жумушу калат? Ошондуктан бүгүн шашып аракет кылып жакшылыкта жарышып калыңыздар иншалла. Рахмат барыңыздарга. Эгерде жардам берүү үчүн биздин фонддун счеттору экран алдына бүт коюлат. 3 күндөн бери митинг, пикет болуп биздин жумуштарыбызды эл унутуп кетти. 3 күндөн бери, 4 күндөн бери чындыгында биздин жумуштарыбыз калып эле кетти. Ошентсе дагы колдон келишинче материалды ал жактан бул жактан тартып алып келип атабыз. Иш токтобосо экен деп. Келиңиздер, мүмкүнчүлүккө жараша кол кабыш кылыңыздар. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.